Биздин мээбиздин макети экен. Бир тиктеп койгула өзүңөр. Ага бир сөз бар го, заряжай мозги, если есть дегендей. Агар мээбиз бар болсо мына ушундай экен. Эми караңыздар. Минутасыга агар балдар 250 сөз окуса, минимум 10-11 класстын балдары. Ошондо мээ мындай скорость менен иштейт экен. Мына как Lexus машинанын моторудай. Эми биздин балдар минутасыга эгер 90-100 окусагы эми элестетип келет. Кыйч этип айылдагы эшек ат арабанын гылдырегидей иштейт экен. Вот от этого и восприятие туура келбейт экен да бизде. Мына ошо бул элементар нерсе. Анткени дагы көтөрүңүздөр. Мына караңыздар. Мына бул эгерде минутасыга 250 минимум сөз окуганда, анда биздин мээбизде 40 миллиард нейрондор бар экен. Ал нейрондордун ассоциациясы болот. Эмне үчүн биздин балдарыбыз сабакта айтса түшүнбөйт, математиканы иштей албайт, англис тилин сүйлөй албайт, кыйналып атат. Бул анткени ошол мээнин иштөө скоросу тездиги жооп бербейт экен. Ошого урматтуу энелер, бул кимден көз каранды? Бул сиздерден көз каранды. Бизден мугалимдерден көз каранды. Ушуга мен сиздерди айтмакчымын. Атайын ушу сиздер үчүн биринчиден мына китепти жаздым. Бул эми баарыңарда болсо керек. Бар да баарыңарда да. Экинчи бири балдарыбыздын кругозору такыр жок болуп атат. Кругозор өтө так. Даже чоңдорубузда дагы колуңарда мындай кылгыла, мындай кылсаңар, узкий болуп туруп көзгө алып келгиле. Биздин дүйнө карашыбыз ушундай ийненин ошо көзөнөгүдөй ичке да башка эч жакты көрбөйбүз. Эми караңыздар. Эгер адабий китеп окусак, мындай семинар жыйындарга катышсак, алымдар менен, билимдүүлөр менен, жакшы инсандар менен общение кылсак, ошол мына бул тар нерсе, кругозор балдарыбызды, во-первых, энелерди, аталарда бир аз кеңейет экен. Эгерде мына кругозорду окусак, адабий китепти окусак, анда дүйнө карашыбыз мынандай болот экен. Эми андан да дүйнө кетсек, тарыхый жерлерди көрсөк, музейлерди көрсөк, кең эл аралап, эл көрсөк, жакшы жаманды көрсөк, анан ошо көргөн жакшылык, сулуулуктарыбызга суктан колуңуздар мындай кылыңыздар. Ушунчага келдиги да, ошондо кругозорубуз мындай болуп дүйнө жарык болот экен. Илайым дайым дүйнөңөр жарык болсун. Үчүнчү бир маселе. Биз ашказан дегенди угуп жүрөбүз. Адамдан баары жоготулган, олордо рух казан толгон эмес. Ал эми рух казанды ким толтурат экен? Энелер толтуруп. Рух казан толтуруш үчүн энелер рух казаны ham толуш керек да. Туурабы? Демек бүгүндөн баштап энелер окуш керек экен. Мен ушуну турам. Урматтуулар, сиздер азыртан баштап мына акыл эме ой өрүш кругозоруңарды отуруп окугула. Анан кыргыздар өтө кызык калппыз да. Тойго, отурушка, вечеринкага, закиска, башкага десе 1000 сомду кетсе жалко эмес. 100 сомго китеп алса түнүнөн барып уйкусу качып келет. Шуну бекер алдым да. Шуну бекер эле алдым да. Мен азыр мына жана бир мектебибизде, айылыбызда бир эксперимент жүргүздүк. Ар бир окуучунун үй бүлөсүдө минимум 300 китеп болсун деген. Бул мизам, мына барып келгендер, мына агай барып келди, көрөт. Мен өзүм мына кабинетимде директорскийде 2500 китеп бар. Ар бир китебим Гиннес китебиден баштап, Мудрость тысячелетиядан баштап, Конфуцийден баштап, ар биринин арзан, Оксфорд, Гарвардтын китептери бар. Арзаны 5000 сом. Бу жерде кээ бир адамдар 5000 сомго эмес, 1000 сомго китеп алса, анчага давлениеси көтөрүлүп кетет. Туура, биз менталитетти өзгөртүшүбүз керек. Биз Японияга суктанабыз, зарубежге, Америкага суктанабыз. Не надо. Кыргыздар мынандай калппыз. Бар болгону бир аз окуюп, бир аз мына 180 градуска өзгөртөбү өзүбүздүн көз карашыбыздычы. Мен ушуга руху тоодой болгон адамдарда ошол рух менен таластан ашып келип калыптыр. Ушул таласка келет. Ушундай